бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Сөзді айтқаны келдім Уғып жатсың жаңыланып Қырғызстаным өсіп баратқандан белгі Қамал бағын ойлорго дейм Күлкі менен күмөндөрдү жеңгин Өнөрүң болса өргө чапкын досум ойлы бостун элиң эмне дерин Мынайдай негизичи вообще эркек боло турган кишичи. Үч нерсе, эмең милдетиң бар да, сен билесиң же билбейсиңби? Эмне үч милдет? Билбейсиң, сен каякта чокуңа билмек белең. Биринчиден, үй салышың керек. Экинчиден бак отургузушуң керек. Үчүнчүдөн бала төрөтүп, аны чоңойтуп багышың керек. Билесиңби ошону? Билем. Билсең билип ал, жакшылап билип ал. Болду. Мына жумуштап атат. Деп айтсаң эле болду деп келет. Табам болду, мына табам болду. Таап кой азыр. Тамак сап кой. Чокун. Болду. Алло. Ассаламу алейкум. Стройматериал, стройматериал. Тиги азыр лестер канчадан болуп атат? Лес устун. 15 миң? 15 миң сомбу? Не? Россиядан келген леспи, не? Тайгадан келдиби? Цемент, почем у вас? Мешок, мешок. 500? 500. Спасибо. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Жакшы. Алейкум ассалам. Ти көчөттөр боюнча сурайын деп аттым эле. Көчөт сатасыңар да, саженец. Мага көчөт керек эле. Бир көчөт канча баасы, бир көчөттүн баасы? 7 миң, 7 миң? 7 миң сом? Кудайды карасаңар болобу? Кичине карапайым калдык. Эмне мынча кымбат? Бир эле көчөт бе? Бүт эле кымбат? Үй салбай калдым, мейли. Бак отургузбай калдым. Айгерим. Эме тиги. Угатасыңбы? Тиги бала отургузгандан дейм да. Бала төрөткөндөн баштабайлы я. Айгерим. Блин, елки-палки. Не oldu? Мо мотор акыркы учурда стук берип. Стук берди mi? Койчу. Болду эми, эстөө керек. Мастерге алып бар. Бир нормальный орус мастерге алып бара алсам ай. Эмнеге орус мастерге? Кыргыз мастерлер жаза албайт ба, карабайсыңбы? Бир жума мурун жазаткан. Кайра бузулду. Кыргыз мастерлер жаза алат. Толтура эле барбы? Ким? Мен тааныш байкем бар, Тоха деген. Жакшы жазайбы. Жакшы жаза, жүр. Так. Түшүнүктүү. Бул тотализатордон кеттир. Акчаңарды бир 200 сомду аяп, арзан май куюп карачы. Бүт талып калыпсыңар. Кымбатыраак май куйбайсың ата. Качан аңдап бересиз байке? Эми билбейм азыр, айтыш кыйын. Машина көп, кыш өзүңөр билесиңер. 2 күндөн кийин келе мейли, оңдоп берейин. Басып койсуңар, Давай. Рахмат. Так. Моягы дагы бүт байке. Мейли байке. Майсайын марак. Серега! Серег, посмотри, что там. Что там? Вот лямдазон же слетел вон. Лямдазон, да? Да. Посмотришь, да? Да, посмотрю, что. За 2 дня справишься? Да? Да. Сигареты там, да? Чай поставил? Ага. Ай, балам, қойып қой конфеттерді. Апа жіберейінші? Ой, қонақтар келсе қоябыз балам, қойып қой. Давай, жап.
Апе, кой ал тиги коноктордун төшөгү, эмне алып алдың? Апа, жатырайынчы. Апе, мен муну конокторго даярдап отурбаймынбы, канчадан бери коюп ордуна балам. А мен каяка жатам анда? Ой, атаң жанына эле жатып ал эчтек болбойсуң. Ой, жатпайм анда. Жатып эле ал эчтек болбойт, эмне болмок эле. Түшчүнө, кулап барат, түшчүнө бияка. Албады, атайын даярдап отурсам аны сен аны бузуп. Кой ал чынларга тийбей балам. Коноктор келсе чай беребиз дагы. Ой, апа, мен деле конфет жеп, жаңы төшөгө жатып, жаңы пиалдан чай ичким келип атат. Макул анда, бас, жаңы кийимдериңди ки. Каяка? Максат жездеңдердикине алып келебиз. Жаңы чынларга чай ичесиң, жаңы төшөгө жатасың, шоколад жейсиң. Жарайбы? Жаап кой, ушу. Сүндүп саласың да сен. Коноктор келсе эмне чай беребиз? Российский шоколадтар болду. Российский шоколадын алып берем, мен деле алып берейинчи. Баарын унутуп коюп турмун. Светтерди дагы төлөш керек болчу. Косметикада алыш керек эле. Косметикаңды кой отурчу. Мынакей. Ал болсо таксиң акча. Башка жумуштар көп аябай. Ай, ташта телефонду. Мен сага айттым го убакыттар деп. Бүттү. Төлөндү. Ай, эмне төлөндү? Сенин эсеп дүмүрчөктөрүң. РСК мобилдик банкинги. РСК мобилдик банкинги. Бардык коммуналдык жана мамлекеттик төлөмдөр. Сен кайда? Эсебим акча салып келейин. А балдарчы? Өзүң менен кошо алып ал. Таксиге деген акчачы? Ага косметика алам. Мага дагы жүктөп берип койчу. Мобилдик РСК мобилдик банкинги. Каалаган жерде, каалаган убакытта, каалаганыңарды. Мына бизде бүгүн рейд, крутая мас жана маскаларды кармайбыз. Мо биринчи машинаны токтотолу. Документтер берип койсоң. Документтер берип койсоң. Эмне болду? Не болду? Жо, чоңуз күтүп туруңуз. Жөн эле документтер эч Биринчи учурашсаңар болот, хотя бы права жок бизде. Саламатсызбы? Байке азыр права Атыңыз жок ким? деле Старший айта лейтенант берет. Касымов Замир. Касымов Замир. Не кылайын атыңыз Замир болсо? Алып берип койсуң. Жок бизде Алмаз права. Байкеге чалам. Сералга чалчы, пожалуйста. Чаламаз. Тартчы камераңды, тартчы мени, пожалуйста, тартчы. Аз жылдайм. Азыр сералга чалсам бала погондорун түшүп калат, макулбу? Чоңгуз. Замир, атың ким сен? Сенин атың ким? Могу бала өзүнүн жашоосуна айкын чыккан жок, сен көп сүйлөгөн мага. Чоңгуз. Көп сүйлөгөн, протоколуңар Чоңгуз. Кана кимге чалды? Тартып кала. Сералга чалсаң, сералга экен. Тартып кала мону. Алып чыга Сералга ала, экен. тартпагыч, вы не имеете права. Чоңгуз. Вы не имеете. Үйлөңүз, тийбеңиз. Тартчы колун, пожалуйста. Не приказывай, пожалуйста, маганчы. Болду. Мына көрүп атасыңарбы, ичимдик ичкен, алкоголь чыкты. Ой, ичкен жокпуз биз алкоголь. Акта калчыган жок. Жас. Сералга чалчы. Кайсы шерал отурбайбы? Ой, биз ичкен жокпуз, отурбайм Отурбачы де. Отурбайм. Эмне иштиңер эле? Ой, биз коктейль ичтик, Эмне коктейль? Эмне коктейль? Ой, эки суусундук коштук. Эмне коктейль? Погон учат, сен да учасың аягына, уктуңбу? Эмне коктейль дейт? Ой, эки суусундук коштуң коктейль болот деп турабы? Эмнени ичтик? Арак менен суу ичтик. Жок, Ой, берди отам, турбачы. Алданда келбетиңерди. Тартчы камераны, пожалуйста, тартпачы. Отурбачы. Сен деле кандай Сералым тарт колду братан. Ой, бер. Тарт. Айжаман, эмне өчүксүң сен, эмне? Чалсам сен да чыккансың сен? Чоңгуз, чоңжит. Братан, бул менин кыздарым алып кеттим, болду. Давай, Башты өтүп кал. Эмнеге карап атасың? Кимсиңер сен? Мен Сералым эмне? Эмне болгон протокол? Протокол жок. Рытта койбойт. Болду, бас кеттик. Кеттик басын ема. Отурла. Моунда кармагачы. Братан, видеоны кой, кырып кетесиң жумушуңа, Братан, кой деп атам. Уктуңбу? Тартчы калдым, эркекче сүйлөшөсүң, эшикке чалып эркекче. Же катынча сүйлөшөсүңөр. Бас эркекче Два сүйлөшөсүң. на два еш лайын жүргүлөчү. Крайняк, давай, чечи форма. Болду, бас кеттик. Кандай бас кеттик, мага деле кеттик. Тартчы, пожалуйста, камераны тартып от. Тартпачы. Мына бул деле ичтир, жазыла протоколго. Байке, коктейль ичкенбиз биз. Эмне коктейль? Түшүндүрчү, эмне? Ой, эки суусундук кошсоң коктейль. Али бу деген коктейль. Не жандан бери кыйын болуп эле? Ой, тарткылачы, сен вообще бесполезный экенсиң. Жаңар жапка. Алмазга чалчы, алмазга, пожалуйста. Ой, бер, жаңы Мындай протокол кылба. өзүң ал. Эй, Ой, берди отам. Коп кыла мен. Ой, праваны алсаң сен аларчы. үйүңө бар. Эй, Шералы. Сен кой Тур, берсиң. сен үйүңө бар, паспортуң бар экен. Могу кыздар менен сүйлөшпө. Мо экөөнү роодуга алып кеттик. Давай, Шералы, кеттик. Кандай байке, кой бер. Көтөргүлө. Блин, мразота, кой берди отам мен колумду. Тартчы ары камераны, пожалуйста. Кой берди отам. Кой бер, пожалуйста, кой берчи дейм.
Бас, бас. Замирдин! Көтөр! Бир, отурам. Басқыла дейм. Көтөр! Көтермейм. Көтөрбесең отура берем анда. Алмайм. Қанша килограммсың сен? 30, Алдама. 72 мақұл. Мой генерал. Генерал емеспін мен, старшын. Ой, генерал боласың. Айкоша! Айкош! Ай, Айкош! Оу, мам. Ай, бас! Қамыр жайғанды үйрен. Күйеуге тигенде керек болады. Мына, азыр мұны ментіп елейсің, мақұл бұл? Ондан себеп ал ментіп. Бол, бат-баттан. Айкоша! Ай, Айкош! Оу, мам. Ай, мына үй жинағанды, чаң сүрткөнді көріп ал, мақұл бұл? Мына монтып сүртөт. Ай, күйеуге тигенде керек болады шының бары. Айкоша! Ай, қыз! Оу, мам. Тигіні, көріп ал. Күйеуге тигенде керек болады. Алкаш, қақта жүрсің сен? Сен ішпейм деп сөз бермедің бұны кеше? Не болып Ғапар, Сілерді ешкім күткен жоқ бұяқта. айылға жардамың керек болып атады. Мен бұл жұмысты чыстаған білесің. Ақырқы сұраныш. Жоқ. Мен моғын штаб кетейін. Мурундун бүтүшү дем алууну кыйындатып, жашоонун жаркын түстөрүнөн алыстатат. Жипар-життарсыз дүйнө түссүз сыяктуу. Риноксилдин курамындагы ксилометазолин жана эвкалипт майы тез жана аяр таасир этет. Риноксил жеңил дем алып, жашоонун жаркын түсүнө бөлөнүңүз. Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Жан, мен мо көнөк менен 3 тойго уже бардым. Барып эле коюнчу өзүңөрчү. Жан, биз мурунку барган тойдогу коноктор бүгүн келбейт да. Досторум келет. Досторум ушу көнөгүн карап коюптурбу? Анын эстеринде деле жок болуш керек, сен кайсы тойго, кайсы көнөк менен барып атканыңды. Точно. Точно. Мына могу костюмга 7 жыл болду. Эчким эчтеке деп эле. Макул анда кеттик. Булардын баары макташты эле бүгүн. Жигиттер, салам алейкум. Саламатсызбы деп атайын, кандайсыздар? Чырайсыңар ғой. Көйдөңүз жалтырайт го, жалтырайт. Негизи Өкүң. сулуу түгөйлөр, Жакта отурат экенбиз, бала бара бер. Антракта келип турасыз. Көрүшөбүз. Ай, мистер и миссис Смит. Айттым беле балдарга баары бирди. Ошо, байкабай калышты окшойт, О да. Баягы эле көйнөгү. Аткайынбы? Ооба. Айтпаңды. Йоо. 3-чү тойго кийип келип атыпсыз көйнөгүн. Эй, менчи ар бир тойго башка көйнөктөр кийип келем, о, не то что Мен булам бул пиджакты кече Ушу Радикче биринчи курста кийип жүргөн туфлисин. Ошо туфли. Атап кайынчы. Дагы көйлөгүн
Üçüncü toy giyken de. Gördün. Жоқ деген үтікті басы ол болу екен не? Ой, уялдай да. Не, ну қыздарға это вообще, блин. Бүгінгі күндө жигиттер үйлөнгөндөн качып атышат. Алар эмнеден коркуп атышат? Үйлөнбөй калышына эмне себепкер? Ушунун баарын бүгүн эфирде талкуулайбыз. Эл эмне дейт берүүсү кайрадан ободо. Алпаруучу мен Рыскелди Актанов. Бүгүн бизде скандалдар, интригалар, чырчатактар, талкаланган тагдырлар, сынган идиш аяктар жана тыбырчалаган алпаруучу. Алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Скандалдар, чырчатактар. Эки жаштын сүйүүсүнө балта чапкан, тагдырына тандыр жапкан бул эмне? Албетте калың. Жигитке 70 000 аздык кылабы? Коёнду камыш өлтүрөт, жигитти калың өлтүрүп калды беле. Жакшы кызга $1000, жаман кызга эмне? Калың жокпу? Бүгүн биз ушу калыңды талкуулайбыз. Алгачкы коногубуз ушул калыңдын айынан жапа чейип келет. Ушунун айынан сүйүүсүнөн ажыраптыр. Анда эмесе бүгүнкү студиябыздын алгачкы коногу Замир мырза, кол чабуулар менен колдоп коюңуздар. Болду. Айтайын мı? Келгесеби? Элдин барда төгүңүз жүдөңүздө болуп аткан кайгылуу окуяны. Мен bir kızды аябай жакшы көрдүм. Экөөбүз сүйлөшүп жүрдүк 5 жыл бою. Мына эми үйлөнөлү деп ноябрга, 27 ноябрга. Датасын чечип ресторанда алдык. Ата-энеси менен жолуктук. Ата-энеси анан сүйүүбүзгө балта чабып, кызыбызга $100 000 калың бересиң дейт. Болду эми анчалык эмес амай. Болду. Атыңыз ким эле байке? Рыскелди. Рыскелди байке. Хотя бы $10 000 десе мен машинам сатып болсо деле бирге болмокмун да бул кыз менен, туурабы? Туура. $100 000 кайда? Туура. Кызына тузура да туурабы? Болду да эмне болуп атасың? Болду эми, болду. Череш чурубу. Колду чамай. Болду. Өңгүрөө болду. Чечебиз азыр, чечебиз. Череш чурубу, череш чур эмеспи? $100 000 кымбатпы? Же $10 000 кымбатпы? Анын баарын эксперттешип бермекчи. Барыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Кыргыз калың гидрометинин маалыматына ылайык, Бишкек жана Чүйдө калыңдын басы +2 +4 000 $. Түштүк жергесинде калыңдар мезгил менен төмөндөйт, бирок орто чейнем калың мамычасы менен +5 +6 тегерегинде кармалат. Ысык Көл областында калың балыкчынын борон чапкынындай асмандын башы эмес, +4 +6 000 $. Ал эми нарындын тоолуу аймактарында +3 +8 жана кошумча уй же жылкы берилет. Ал эми Талас областында калыңдар батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы менен +15 +25 000 $га чейин көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Өзүңүздөр көргөндөй, мынакей Кыргызстанда ар бир облуста ар кандай калың төлөнөт экен. Бүгүн бизде конокто Кыргызстан тарыхы боюнча эң көп калың төлөнгөн кыз студияда. Анда эмесе тосуп алыңыздар. Эркайым. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мага калың $150 000 алып келди. 150 000 мына. Мунун күйөөсү эч кандай тытып-пыты деп төлөгөн мына. Унчукпай тура эми, анан. Мен азыр түшүндүрүп берем. Эмнеге $150 000? Мен үй бүлөмдө эң кичүү жана эрке кызы болом. И вообще, атам деген күйөөмө Land Cruiser, квартира, жарым бизнесин берген. Мына ушул жерден кичине эме бар экен. Так что не надо мне здесь ля-ля. Я стою этих денег. Просто сүй деген ушундай экен да. Ата көйлө алмакмын. Мага берген эмес? Мага эчтеке жок. Мага эмне? Эми атасы бай экен, эмне кыла алам? Түшүнөбөзүң өзүн эле. Атыйын. Урматтуу туугандар, каякта эле? Биякта, Урматтуу туугандар, бүгүн бизде ушул калың боюнча эксперт бар. Экспертке сөз берели. Эксперт баарын чечип бермекчи. Келиңиз.
Батырақ, ай. Эми канча калың болсо ошончо сеп болот да. А сеп болсо 2 жашка кетмекчи. Чоң рахмат, биз сепке кайра кайрылып келебиз. Бүгүн бизде студияда ушул Замирдин жүрөгүнө чок салган, бирок ошол эле учурда жүрөгүн жулуп алган кызды эфирге чакырганбыз. Курбаңыз. Эми ушундай болуп атат, эмне кыл дейсиң? Студияда эфирде бизде Назира, кол чалар болсун, Замирдин сүйүктүүсү. Саламатсызбы? Назира айым, сизге дароо эле чекеңизге суроо, влоп. Эмнеге $100,000? Кандай эмнеге $100,000? Эмнеге $100,000? Эй, кандай эмнеге $100,000? Эмне? Мен келгенен жөн эле келбейм да, турабы? Мен деген себебим деген бар. Мисалына эсептеп көргүчү барыңар эле. Спальный гарнитур $3,000. Кухонный гарнитур тоже $3,000. Холодильник $10,000 болуп атпайбы, турабы? Калганычы? Калган төрөйм да. Төрөп бермек турбайбыз сага мына. Төрөп бермек. Төрөп бешти. Турабы? Бияка эмне келдиң, Аны экөөбүз тияктан чечишип алат элек кой. Обязательно ушул жерге келип чечиш керек беле? Элдин баарына пиар этип прям. Чакырса келем да. Кандай чакырсаң, лохсуң ошо акчаны. Таба албайт белең ошо эшиктеринде. Бул жерде 10,000 сом төлөп берем деди. Чакырды программага. Айтпа. Слышь, калың бияктан. Азыр бизде рекламадан кийин көрүшөбүз. Уктуңбу? Ооба байке, Бар тур, көм салы. Байке. Все, стоп, снято. Жакшы да, отлично. Съемкалар көп болгондуктан убакыттын көп нерсеге жетишпейт. Мисалы мен бүгүн коммуналдык жана башка төлөмдөрдү кылышым керек болчу. Бирок ал жерге барсаң, кезекте туруп атып эле 1 күн кечке кетип калат. Бирок азыр РСК банк менен ошонун баардыгын өзүмдүн уюлдук телефону менен төлөп калгам. ЖКХ, кабелдик теле берүү, интернет, уюлдук байланыш, жол эреже айыптары, жада калса салык төлөмдөрдүн баардыгын бир басым менен төлөп койсок, андан кийин көп убакыт болуп, ошол убактыбызды өзүбүздүн жакындарыбызга арнасак болот. Сонун экенби? Урматтуу туугандар, бүгүн бизде эфирде андан да сонун түгөйлөр бар. Анткени эмнеге сонун десеңиздер, алар бири-бирине калың берген эмес, сеп берген эмес. Эч кандай талаш тартыш жок эле, сонун үйлөнүп алышкан. Анда эмесе, барыңыздардын көңүлүңүздөрдү көгүлтүр экранга барабыз. Бизден чаккан сюжет. Мына биз калың жок, сеп жок, үйлөнгөнбүз, бирок ага карабай бактылуубуз бизде бар. Аябай бактылуубуз. Мына кашык сатып алдык. Эмкиде тарелка сатып алабыз, кастрюль сатып алабыз. Тамак жасап баштайбыз, Ооба, бир кылса аябай бактылуубуз. Аябай бактылуубуз. Өзүңүздөр көргөндөй, мынакей эч кандай калыңсыз, сепсиз, доллар акчасыз эле үй бүлөлөр сонун бактылуу жашап атышат. Көрдүм? Болду да атамай. Жок, жашап Жок, эми сөз берелекмин мен. Болду. Көрдүм, жашасын, болот, көрдүм. Балдай, ай. Менде Назирага суроо, албетте. Назира айтыңызчы, ошол жанагы $100,000 ичине эне сүтү киреби? Кирбейт, эмне кирет? Кызыксыңар го, вообще кандай кириш керек? Мына мен өзүм эле $100,000 апамдын эне сүтү вообще башкалап, дагы $100,000. Тура. Кыргызстан демократиялуу өлкө, бизде сөз эркиндиги бар. Мен сөйлөйүнчү келди. Bizde har bir adam özünün oyun genen aytat. Emin söyle beri. Kırgızlar menden mınday sordu. Emnege uşul ene sütünü ele beresinger? Ya. Amne ata jüttün berbeysinger mi? Emne biz atalar daima çetele kalasın ya. Ата жутун бериш Байке. Я, байке. Biz биякта өзүбүз чечип алалычы, пожалуйста. Калың эне сүтү болду. Тонналап акча болду. Ey, men bunu atası olalım ey. Atası olsa $100,000 ben $120,000 kılarım. Men kızım göz joy bak. Урматтуу туугандар, бүгүн аталар унутулду. Эртең тайкалар унутулабы? Бүрсүгүнү жезделер, бүрсүгүн аркы күнү жеңелер унутулабы? Биздин көйгөйдү бүгүн эфир менен чече албайбыз. Бул эфирди биз дагы кийин улантабыз. Барыңыздар, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ал эми эфирдегилер бири өлүп, бири калсын. Күлкү менен окуялар. Күлкү менен көргүн эли биздин угарман. Сыналгыдан көрөт Кыргызстаным. Бир да чыгарылыш калтырбадым. Электегин айтканын элдин, эркин сөздү айтканы келдим. Угуп жатсаң жаңыланып Кыргызстаным өсүп бараткандан белги. Камалбагын ойлорго дейм, күлкү менен күмөндөрдү жеңгин. Өнөрүң болсо өргө чапкын досум ойлоп бостон элиң эмне дерин.